Мисалы биз көрдүк, бир эки адам сунуштап калды, тойго каршы чыгыпчы. Ой, той зыян экен, той кой банкрот экен депчи. Кыргыз эли Манас атанын доорунан бери эле той менен жашап келет. Жок болбой эле жер үстүндө келет абыз да. Тойго тийиштин эч кандай кажети жок. Мен ушинтип айтам. Эки адамды бириктирип чай бере албаган, ичи тар деп коебуз кыргыздар. Ичине угут айланбаган адамдар бүгүн тойго каршы чыгып атышат. Мен айтам. Той бул жакшылыктын белгиси. Биз той кыла элекпиз кыргызстандыктар. Биз кыргызстандыктар жөн эле бир кичинекей туулган күн өткөзүп атабыз. Кошуналаш мамлекеттердин алдындагы тойлордун алдында биздин эң күчтүү той бердим деген адам бир чоң туулган күн өткөрүп атат. Казакстандагы тойлорду мен көрүп келип атам. Өзбекстандагы тойлор, Тажикстандагы тойлор, Турциядагы тойлорду көрүп атам. Арабтардын тойлорун айтпай эле коеюн. Бүгүн мен деген кыйын бизнесмени болобу башкасы 30 миң ашып барса 50 миң долларлык той расход кылат. Ал 50 миң долларды асманга чачып аткан жок ал адам. Бири атайын алма өстүрүп, жайы менен карап, ошо алмамы сатып алайын деп базарга чыгарса, той кылган адам сатып алат. Бири атайын сонун кылып туруп калпактарды тигип, калпакты базарга алып чыгат, той кылган адам сатып алат. Бири нан жабат, бири отунун кылат, бири малын багып атат, той кылгандарга сатам деп семиртип. Мына бул деген бир той берген адамдын акчасы бир канча үй бүлөлөргө кирип атат. Андан калса ресторанда иштеп аткан студент кыздарыбыз менен балдарыбыз бүгүн ошо жерден айлык алып жашап атышат. Андан калса мамлекет ошо ресторанга газды сатып, светти сатып, ошо жерден тиригилик кылып атат. Андан калса мамлекетибиз ошол ресторандан салык алып, мамлекеттин бюджетин толтуруп атат. Таяктын эки учу бар да. Бир учун карап алып эле айта бербеш керек да. Эки учун тең караш керек. Анан кээ бир адамдар айтып атат, тойдон жададым дейт. Жадасаң барбай эле кой да. Сени ким чакырып атат? Чакырып койду көңүл деп, тууганым экен деп чакырып койду. Жакын адам экен деп чакырып койду. Сен барбай эле кой, ал тойду жаман көрүп атасың. Барбай эле кой, сени эч ким зордубайт. Бул той добровольный барган адамдардыкы. Мен кааласам тойго барбай коем, кааласам барам. Бул менин эрким. Анан тойду кыскартабыз, тойдун да алабыз. Тойду кыскарта турган мындай бир жол бар. Кандай жол? Кыскартат десе адамдын санын кыскартып атат. Эртең буну мыйзамга киргизип койсо, ресторанга 250 адам десе, 251 адам келип калса штраф жазып коет. Кантип кыргыз тойго кетип атсаң, жакын досуң же жакын бир тууганың сен менен чогуу барып келейин десе, кантип калтырасың? Калтыра албайсың. Биз немис эмеспиз. 251 адам болду, тойдун эси штраф жазылды, кыжалат болуп калды да. Ушул керекпи бизге? Ошондуктан биз бир нерсени сунуштап атканда аябай ойлонуш керек. Биз кыскарта турган тойдун бир жолу бар. Бул чет өлкөдөн келген мөмө-чөмөлөрдү дасторконго койбош керек. Себеби биздин акча чет өлкөгө чыгып кетпеш керек. Чет өлкөдөн келген кийим-кечекти апарып алып туруп белек кылып бербешибиз керек. Себеби биздин акча чет өлкөгө чыгып кетет. Биз өзүбүздүн өндүргөн мөмө-чөмө менен, өзүбүздүн өндүргөн азык-түлүк менен, өзүбүздүн баккан малыбыз менен, өзүбүздүн тиккен кийимибиз менен тойду өткөрсөк, мына ошондо тойдун өзүнүн максатына жеткен болот. Мына ошондой жолдорду тандашыбыз керек. Ошондо биз туура тандоо кылган болобуз.